Шариатта эки мусулман чындыгын далилдөө үчүн бири-бирине Куран карматкан туурабы? Саятчылар Куран карматканына кандай түшүнөбүз? Бул туура эмес. Болор болбос майда бурат нерсеге Куран кармаган бул чоң күнөө. Куран кармоо бул оңой олтоң оюн иш эмес. Өзгөчө саясатчылар баягы мен пара берген эмесмин деп Куран кармаганы бул мен ойлойм туура эмес, чоң күнөө болуп эсептелинет. Мына баягы 21 кылымда көп адам баягы аралашып мондой иштерге барып турган учурда өзгөчө Куранды саясатка алмаштыруу, динди саясатка аралаштыруу албетте бул дурус эмес. Балким ошол ишти кылгандын өзү чоң күнөө болуп эсептелинет. Мен саясатчыларга, бул активисттерге кайрылат элем. Урматтуу бир туугандар, Курандан алыс эле болуңуздар. Куранды өзүңүз түшүнбөгөндөн кийин, маани маңызын терең түшүнбөгөндөн кийин аны өз ээлерине бергениңиздер дурус. Куранды, динди аалымдарга, имамдарга, муфтийлерге таштайлы тагын. Башка адамдар, ар бир адам өзүнүн ишин кылса, дүйнөдөгү адамдар ырахаттанып жашамак.